Балдар шындай қарамды болып қалғанына Аллахыма рахмат. Достыққа бекем. Бұл эч качан сатпайт. Чыныгымда ишмердүүлүк жагын карасам, мен буга жогорку баа берет элем. Иштеп аткан балдардын шартын түзүп берди. Производственный участоктогу рабочийларга кийим-кечектерди, сүт азыктары берилип жатат, ошондой эле дагы эле самын, порошоктору берилип жатат. Айлык акыбыз аябай жакшы. Жакшы көтөрдү. Татыктуу, жакшы адис директордун келгени биздин коллективге чоң бир пайда болду деп айтсам жаңылышпайм. Любой проблеманы жеңе алат, а бирок када адамдардын мамилеси аябай жаман да. Атам колхоз рассветте куручу болуп иштечи. Апам ошол эле колхоздо талаада иштечи да. Жайкысын температура 45-ке чейин барат талаада, өлө ысык. Апамдын эмгегин баалачы элем да, көрчү элем да. Ошо бизди багабыз деп апам иштечи эле. Сразу апамызга баратасыз да. Ооба. Кандай сезимдер болот? Эне ким? Апам үчүн, энем үчүн мен аял заты ошо кичинекей кезимден баштап элечи. Кандай бир периштедей көрчү элем да. Аялдардын баары тең эле ак, таза, периште болуш керек деп мен ойлочу элем да. Аял зат жөнүндө ушундай образ жаратты да. Ошо апам боюнча аябай жылуу сезим. Чынын айтайын, бир жумада бир апама барып турбасам, апам да сагынат, мен да сагынам. Кандай сапа? Жакшы өзүң кандай? Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы. 6 балам бар. 6 баламдын Адил экинчиси. Апа деп эле көзүмдө карап турушат. Конок-тонокко барганда, апа тыйының барбы, жетишеби деп. Кийимди деле өзүлөрү алып келип турушат мындай. Адил кичинекейинен өзүөр ушундай бала болду да. 5 жашында садикке барды. Колхоздун садигинде. Андан кийин 6 жашында окуп эле орус класска берип койдум. Окуумда жакшы бүттү. Балдарым багып деле, жумушун деле кылып, эненин жүрөгүн деле эритип келип, бетимен экөөп, анан кетет. Бир жумада бир келет. Генедейин эле эмгекчил болду да. 13 жашында эле уйларды саап, боз деген жакка алып барып, өткөрүп, тыйында аны мунуга жоготпой, базарга барып, жүгөр сатып, анан кайра сатып, оокат кылып жүрчү да. Адилдин туулган күнүндө бир тыйын берип койсом, фотоаппарат сатып алып, мектепке барып, сүрөткө тартып, акча таап, бизди дагы багып, бир туугандарына дагы жардам берип, ошентип жүрдү. Мен чоңоюп өскөн үйүм ушул да. Кышында атамдын тонун кийип алып, кой кайтармай, жайкысын стройка. Эмгекке болгон сүйүүнү ким ойготту? Эмгекке болгон сүйүүнү мен оюмча атабыз эртемен эрте тургузуп, оокат кылдырса, кичинекейибизде жаман көрчү элек. Жаман көрүп анан көрсө, ошол иштете берсе, баланычы эмгекчил болот экен да. Кандай жардам берип атат? Азыркы жумушуңузда? Азыркы жумушумда мен эми кандай гана иш кылбайын, башотум менен кирип кетем да. Азыркы жумуштан ошого мындай айткандай өзүмдүкүндөй көрүп элечи, күнү түнү эле иштеп атабыз да. Дем алыш күн жок эле иштеп атабыз. Атам айткандай, кылганың мага, үйрөнгөнүң өзүңө дегендей атабыз үйрөтүп кетти бизге эмгекти. Балтанын орнун алып алыптырсың. Жаның кыйнабай, алдыңында эле кичиреги бар болчу. Жок, жакшы апа. Кем карчымды толуктап турат. Мама, эмнең бар, эмнең жок деп. Ана мен кадимкидей энелик мээрим төгүп, ичим жылыйт да. Атам эрте каза болду. Ошондо атам каза болгондо
47'de болчу. Жоопкерчилик баягы үй түшүк деген эрте мойнума илинди да. 13 жашында уйларды өзүм саачу элем. Уйларды саап, ал сүттү сатып келем. 13-14 жашында тетиги Ош базарынын тегерегинде жүгөрүнү бышырып алып, анан сатып келчү элем. Ошентип апама жардам берип калдык. Атам деле өзү эмгекчил киши болчу. Эч качан оокат кылгандан, эмгек кылгандан каччу эмес да. Ошондуктан үй бүлөбүздүн баары эле ушундай. Кара жумуштан качпайбыз. Bir gün эле туулган күнүмдө мама эмне сатып берейин деп калды. Канча жашында? Ошондо бир 16-17 беле, ошондо. Ой балам, силерден эме деле күтпөйм, белек деле күтпөйм. Силер мага өзүңөр белексиңер десем. Ошо бир кофта, бир жакшы көйнөк алып келиптир. Ал тиги баягы тыйын чогултуп жүргөн акчасын алып келген го, ошондо мени бир кубанткан. Айланайын албайм деп аткан жаным көйнөктү кийип, кофтаны кийип, кудуңдап сүйүнүп, бетинен беширип окшойт ушунда. Мен айтсам, мына Касинин жатаканасы болчу. Ошол жакта мен аграрныйда окучумун. Адил болсо банкта практика өтүп аткан кез болчу. Ошол кезде Кайрат банк деген жанында болчу да, практикант болчу бул кезде. Ушул кезде таанышканбыз. Жаңы эле ошо бүттү, окууну бүтүп, анан баягы жумуш сырасы табылбайт да. Жумуш таппай, кыйынчылык мына ошондо башталды. Экөөбүз чогуу жумуш издечүбүз. Анан бизде уже буяктан чыккыла дейт да, сентябрдачы. Чыгыш керек болуп калды. Анан каякта жашайбыз деп жашаганга жер издей баштадык. Анан могу голландец досу бар болчу. Атасындай эле болуп калды. Ушу менен жашачу Адил ошол кезде. А мен болсо кыздар менен Австрияга кеттим да. Ошо 1 жыл ошентип жүрүп андан кийин анан үйлөндүк да. Мисалы, америкалык кикбоксерлор, спортсмендер келген. Ошондо переводчик болуп иштеген. Ошондо бир убактарда кээ бирде ушинтип акча таап калчу да. Постоянно жумуш жок болду да. Ушундай мындай да болуп иштеди. Стройкага барды. Бир жума иштеди, колу мазоль болуп, эчтеке кармай албай калды да. Анан мейли иштей берем. Стройка болсо деле мейли. Мен айттым, диплом алып стройкада иштеп десем кандай болот десе, иштей берейин деп иштеп калды стройкадан. Анан бир жумадан эле ошол жана Мартин досу токмокко переводчик керек деди, англисчени жакшы билчү. Анан ошентип ал бир эме кайрымдуулук фондко котормочу болуп, анан кирди ошоктон. Анан ал кезде чогуу жашап, бирок регистрациябыз жок болчу. Регистрация алган күнү бизде ошо фонддо иностранецтер көбүнчөсү ошо куттукташты да. Биздин баягы той берип, свадьба бербесек дагы мындай ошо церемониябыз ошол болчу. Үйлөндүк дегенчи. Ошо жакшы коллективи бар болчу, кайрымдуулук фонд болчу. Анан аяктан иштеп жүрүп дагы мына сүрөттөрдө балдар менен иштечү. Каралбай калган көчөдө жашап жүргөн балдарды үйгө алып келчү да. Анан үйгө алып келип жуунчубуз. Анан кийимдери жок. Мен кийимдерим кээде меники чак болуп калса берчүбүз да. Адилдики чоң болуп калчу. Анан биттеген балдарды алып келчү да. Мен аябай мындай эметчим да, туура эмеспи же туурабы деп болбой эле үйгө алып келип тамак берип, үйдөгү анча-мынча калган тамагыбызды жанына салып берип, нан салып берип анан кетирчүбүз. Анан квартирага чыгып жашай баштадык. Анан уже биринчи балабыз, экинчи кызыбыз. Кайрымдуулук фонддун американец болчу, чоңучу. Мынакей могу киши ал 80ден ашып каза болду. 3-4 жыл болуп калды ага чейин. Анан ушунун жардамчысы болуп калып, анан баягы котормочу болбой, ушу фонддо башка эме жумуш болуп калды да. Бул ошол киши менен жардамчысы болуп жүрүп, анан Кара-Балтага кеттик биз. Кара-Балтада дагы Беловодскийде балдар үйү бар го. Ошол жака кеттип, Кара-Балтада 1 жыл иштеп, аякта да котормочу болуп иштеп жүрдү да. Андан кийин эмнегедир эле мен өзүмдүн бизнесимди ачышым керек, бирөөгө иштебейм деп эле. Анан тиги Вайна Антоновкага көчүп келдик да. Бизнес ачтык да. Ошо менен котормочу болуп калды. Анан балдарды садикке алып барчу, маршрутка менен бала жанга жеткизип. Пересадка менен жеткизчү экөөнү. Анда машинабыз да жок.
ошол кездеги да. Улуу балабыз кызыбыз. Жашоодо кыйынчылыктар болот эмеспи? Ооба. Ошол кыйынчылыктарды кантип жеңесиздер? Ой, жеңген биз дебейсизби? Ой, аябай көп болгон. Жашоодо эмне бар болсо ошонун баары эле болду го. Кээде адай күлкүлүү күндөр болгон да, мага лимонадтын бөтөлкөлөрүн өткөзүп нан алып жечүбүз да. Бирок кыйынчылык эмес экен көрсөң. Анан балдар төрөлгөндөн кийин анан башталды да. Аябай чоң сыноолор башталган. Андай сыноолорго көп эле адамдар чыдабайт да. Саясатка чак эле аралаша баштады. 2010дон баштап аралаша баштады го. Ага чейин бизнес кылып жүрдүк да. Бизнес кылганда дагы көп кыйынчылыктар болчу. Анан саясатка аралашканда дагы болду. Башында мен ойлоп аттым да, эми буга эмне азап, жыргап эле жашап жүрө бербейби. Бирок азыр түшүнөм. Адил ал жолду тандаган жок да. Мындай татаал жол тандап атат, анткени мен ошол максатка жаралгам деп ойлойт да. Кандай кыйынчылык болсо маанилүү эмес да. Биз эми коркпойбуз уже кыйынчылыктан, кандай болсо да коркпойбуз да. Анткени уже кыйынчылыктан өткөндөн кийин адам коркпойт. Сыртта кандай гана эмелерден, напряжениялар менен келет. Кээде аябай калчылдап чини келип бирөө менен урушуп келет да, бирок анда үйгө келбейт да. Что өзүн басып баарын үйгө иши күлүп кирет да. Любой проблеманы жеңип алат. А бирок када адамдардын мамилеси аябай жаман да. Аябай обидно, жүрөгүңө катуу тиет. Ошондо аябай катуу жаман болот. Кээ бир жерден өзүң мындай культурный көрсөтүш керексиң, сороону. Анда андай жок да. Кандай болсо эле ушундай эле көрсөтө берет өзүн. Кандай сүйлөсө эле сүйлөй берет. Жазалымдай жазаганды билбейт да. Адил Качкынбекович Назаров жөнүндө айта турган болсом, мен биринчи жолу бул бала менен Жети областынын ынтымагы деп бир замандаш журналында редактор болуп турган убакта Жалал Абадка барып ошол жактан таанышып калдык эле да. Андан кийин келип бул шаарда багы коомдук иштерге активдүү аралашып жүрдү. Анан багы өзүнүн кесипкөйлүгү менен англисче, орусча, ушундай кыргызча баардык тилде эркин сүйлөй ала тургандыгы менен айырмаланып, балдардын арасында лидерлик сапатын көрсөтүп келди да. Адил биринчи келгенде муниципалдык ишкана тазалыкта зам директор болуп, директордун орун басары болуп иштеп калды. Ошол жерден баягы өзүнүн иш билгилигин көрсөтүп, мындай алганда ошо баягы кызмат ордунда ошол баардыгын тең ордуна коюп, өзүнүн алдыңкы сапаттарын көрсөтө алды жетекчиликте. Ушундай сапатын баалоо менен ошол кездеги мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Зарлыкович Төлөбаевдин колу менен Бишкек санитардык полигонуна директор болуп дайындалды. Ушу Бишкектеги көйгөйдү чечем деп аябай аракеттен кышы бою смог маселеси менен смогту жоюу маселесин көтөрүп ТЭЦке барып, полигонду жанагы мусорда таштандыларды түтөп аткан 30 жылда бери түтөп келаткандарды өчүрүп өзү көп маселелерди көтөрдү, билинбеген менен аябай чоң жумуштарды кылды. Ошол эле иштеп аткан балдардын шартын түзүп берди. Производственный участоктогу рабочийларга кийим-кечектерди, сүт азыктары берилип жатат, ошондой эле дагы эле самын, порошоктору берилип жатат. Айлык акыбыз аябай жакшы. Жакшы көтөрдү. Кандайдыр бир майрамдар болсо, премиядан алып атабыз. Прозрачность деп коет, баягы түшүп аткан акчаларды полигондун өзүнүн кирешесин көтөрөм деп, мына азыр буюрса мен билишимче 500 миңге жеткирди окшойт. Анан чоң мафия бар ал жерде. Ошолорго туруштук берип, мына ичинде интригалар болду. Аны жеңип чыкты. Эми көп ойлойт экен бир аябай бир майлуу сүттүү жерде отуруп. Жок, өтө кыйын ал жерде иштешчи. Эң негизгиси бул финансылык жактан дагы өзүнүн сабаттуулугун көргөздү. Адил Качкынбекович Назаров келгенден бери бул адам өзү дагы экономисттик билими бар адам экен. Биздин негизги тарифтен тышкаркы кылган кызматтарыбыздын тарифтөөсү тартипке келтирилип атат. Эми үчүн дегенде сортировка жана башка кызматтар бар, ошолордун баарын эсептеп чыгып, ошолордун баасын аныкташ азыр ошол жумуш жанданып тартипке келтирилип атат. Анан кийин бекитилген тарифтин ичинде Евробанктын кредитин жаба турган акча да каралган. Тышкы донорлорго ушул долбоордун негизинде төлөп бере турган кредиттик биздин өзүбүздүн кандайдыр милдеттенмебиз бар болчу. Былтыр мурда жылдары бул каражат топтоо маселеси абдан оор болуп келген.
азыркы учурда эч кандай финансылык мындай бир кыйынчылыкка барган жок. Быйыл кышта өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей көрдүңүздөр, ыш түтүн маселеси, смог деп эле баягы Бишкектин үстүн ыш каптап, аябай кыйналдык. Ошол учурда Адил биз өкмөттүн токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын астында экологиялык кеңеш түздүк. Ошол экологиялык кеңештин катчысы катары Адилди чакырып алдык элек. Анан Бишкек шаарынын экологиясы үчүн өтө чоң пайдалуу нерселерди жазады да. Мына экологияны ченей турган, кайсыл жерге кандай баягы уровень экология баягы булгануу, абанын булгануусун ченеп, ар бир районго барып, күнү түнү ушу тытынып эле иштеп жүрөт да. Назарова я знаю еще, когда он работал заместителем директора в Тазалыке. Мы часто с ним встречались по роду нашей деятельности на всяких совещаниях рабочих в муниципалитете. И он тогда меня обаял своим трудолюбием и нестандартным мышлением на решение проблем. Иногда я поражаюсь его трудолюбию, когда, то есть, он может работать 24 часа в сутки, уходит самый последний и, возможно, приходит самый первый, потому что я прихожу на час раньше, и чаще всего даже бывает так, что он уже здесь. Адил Качкынбекович менен иштешип баштаганыбызга бир 5 айдан ашты. Ушул ишканада жетекчи болуп келгенден тартып. Биздин жалпы коллектив катары айта турган болсок, Адил Качкынбеков жетекчи катары өзүн абдан мындай жакшы организатор катары көргөзө алды. Экинчиден жумушка болгон өзүнүн баягы жоопкерчиликтүү мааниси, анан оптимизм менен ошол жана коллективди абдан жакшы бир жаңы деңгээлге чыгарып кой десем жаңылышпайм. Себеп дегенде биздин ишкана акыркы 2 жылда абдан чоң кыйынчылыктарга дуушар болгон, жетекчиликтер көп алмашкан, андан сырткары жанагы өзүнүн киреше булактарын жоготуп, функциясын да калтырып жиберүү ушундай бир тобокелчилиги турган болчу. Анан Адил Качкынбекович келгенден бери ошол нерселер баягы байма-бай, шайма-шай аткарылып келатат. Демократиялык принциптер менен жумушту алып барат. Ошондуктан бул ишканада бир жоопкерчиликтүү, татыктуу, жакшы адис директордун келгени биздин коллективге чоң бир пайда болду деп айтсам жаңылышпайм. Мындай иштеп аткан адамга сын айткандар көп чыга берет экен чындыгында. Бирок мен жанында жүрүп, чыныгымда ишмердүүлүк жагын карасам, мен буга жогорку баа берет элем. Эң негизги баса бөлгүлүү айтып кете турчу нерсе Адил достукка бекем өтө. Бул эч качан сатпайт. Мен ишенген эки адамым болсо, Адил ошонун бирөө. Эгер ишенген мен бир эле адамым боло турган болсо, ал демек Адил деп айта алам да. Недавно мне представился случай познакомиться с его супругой. До этого я знала, что, работая с заместителем директора МП «Тазалык», он устроил своего сына в это предприятие грузчиком. Меня этот факт несколько шокировал и удивил. Но, познакомившись с его женой, видя их взаимоотношения, я поняла, что даже я, человек умудренный опытом семейной жизни, благополучной семейной жизни, я поняла, что эта пара действительно правильно настроена на то, чтобы правильно воспитывать своих детей. И этот факт меня несколько и удивил, и поразил. И, в общем-то, где-то я осталась в удивлении тем, что ну надо же, а ведь это тоже метод воспитания дает. Он хотел дать такое воспитание, которое у него в детстве не было. Он пытается быть добрым, но когда, многие люди бывают так, что как бы эту доброту принимают за слабость. Да? И тогда он уже становится жестким, да, по-настоящему. Да? Вот чаще всего он мелькает именно в таком образе. То есть многие на него смотрят и думают, вот такой важный человек, он в костюме, все такое. Ну, сам по себе он простой человек на самом деле. Что я могу рассказать об отце? Я думаю, в нем больше хороших качеств, чем плохих. За все эти годы, из-за всех испытаний, через которые он прошел, он действительно стал сильным человеком. И я думаю, что он очень мудрый. И как отец он тоже очень хороший.